Осмон Шайбеков гемодиализ дарты менен 5 жылдан бери күрөшүп келет. Ал мурда Ош шаарына барып дарыланып келчү. Жалал-Абадта жасалма бөйрөк бөлүмү ачылгандан бери ушул жакта дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Бирок мында гемодиализ аппаратына түшүп турууда көйгөй бар. Эми аппараттар кээде үзүлтүүгө учурап калат эми. Эми баягы техника экен, бир жумада 3 жолу келип дарыланып турабыз. Кудайга шүгүр, мына Жалал-Абадта гемодиализ ачылып жакшы ушу. Ооруканадагы аппараттар 25 гана адамга ылайыктуу болгон үчүн калгандарына мүмкүнчүлүк жок. Жалал-Абад облустук жасалма бөйрөк бөлүмүндө учурда 4 аппарат кызмат кылат. Айрым учурда аларда бузулуп, тартыштык жаралып тураарын дарыгерлер белгилешет. Бизге ал үчүн жаңы аппарат коюш керек. Бул аппараттарда эскирип калды. Анын ичине бир жаңы эле 2 аппарат бар. Алан аппараттарды уже жараксызга чыгарып койсо деле болот да, потому что өзүнүн бир срогу болот экен да иштей турган. Гемодиализ оорусунда арылоону жолго коюу максатында өлкөнүн 3 шаарында атайын борборлорду ачуу пландалууда. Мындай борбор Жалал-Абадта да ачылат. Эгер ишке ашып калса, кошумча жаңы аппараттар келип, бейтаптарга жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралат. Ошондой эле бөйрөк алмаштыруу операциясын жасоо жагы да каралат. Бизде Жалал-Абад областында 2-3 тургундары бар алмаштырып келгендер. Алар бирок Кыргызстанда эмес, Пакистанга барып алмаштыргандар бар, Турцияга барып алмаштырып келгендери бар. Эми ал да өтө чоң акча да. Мисалы Турцияда 20-25 миң долларга алмаштырат экен. Саламаттык сактоо министрлигинин 2016 жылдагы маалыматы боюнча Кыргызстанда 2000ге чукул киши өнөкөт бөйрөк оорусунан жабыркайт. Ал эми алардын 800-ü гемодиализде кезекте турат. Өлкөдөгү мүмкүнчүлүк ошого гана жетет. Алардын ичинен мамлекеттик бюджеттин эсебинен 552 бейтап гемодиализ алып, 118 оорулуу кайтарымдык жеңилдетилген дарылоодо турат. Кылым жана Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал-Абад облусу.